Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары жана коноктору. Биздин канал орус жергесинде иштеген мигранттарга орус тилин жөнөкөй түшүндүрүү каналы. Комментарийдеги надо жана нужно деген сөздөрдүн айырмасы кандай деген суроого жооп. Надо менен нужно негизи экөө бир эле мааниде билдире турган сөз да. Керек, мага керек, сага керек, мен барып калышым керек, мен сатып алышым керек деген сыяктуу эле. Надо купить, сатып алышым керек. Нужно купить, бул деле сатып алышым керек дегенди билдирет. Эми мен байкашым боюнча могу надо деген сөздү биз көбүнчө кыймыл аракетке байлап колдонот экенбиз дагы. Анан аябай базым жазаңыз келгенде эле айтсаңыз болот да. Не надо так говорить обо мне. Мен жөнүндө мынтип сүйлөбөңүз деп аябай жиниңизди келдирип айтканда. А башка моменттерде нужно деген сөзүн толук пайдалана берген оңойроок болот. Мне нужен доктор, мне нужна книга. Мисалы, мне надо книга деп айтсаңыз, ал туура эмес болуп калат. Мне надо доктор десеңиз да болбойт, андай туура эмес айтып аткан болосуз. Ошон үчүн көбүнчө эле эми биз бул бизге чет тил болуп атат да, башка тил. Ошондо көбүнчө эле нужна деген сөздү эле пайдаланалы. Анан кийин орусчаны аябай үйрөнүп, жакшы болуп кеткенден кийин экөөнү кичине айырмалап отуруп алып, ошондо билип калабыз да надо деген сөздү кандай пайдаланат экенибизди. Ага чейин орусчаны жакшы үйрөнгүчө мына нужна деген эле сөздү пайдалана бериңиз. Комментарий жазган неме катталуучу каналдын. Нужна работа, нужно лекарство, мне нужно сходить, мне нужно позвонить, мне нужно купить десеңиз деле ошол сизге керектигин билдирген эле сөз. Эч кандай айырмасы жок. Бирок нужнаны пайдалансаңыз, сиз 95%, 97% даже туура сүйлөгөн болосуз. Ошо нужно деген сөздү туура сүйлөгөн болосуз. А наданы пайдаланам десеңиз, анда көп жерден адашып калышыңыз мүмкүн. Вытереть, вытирать. Бул кандай айырмасы бар? Вытереть пол, вытереть стол, нужно вытереть полки. Вам каждый день надо вытирать стол, вытирать полки. Кандай айырмасы бар? Бул экөөнүн айырмасы деле жок. Жөн эле ушинтип деле айта берсек, экөө тең эле түшүнүктүү болот да орустарга. Эми немеге келе турган учур, боло турган учур, өтүп кеткен учур деген сөздөргө деле майдаласак болот, бирок экөө тең түшүнүктүү. Мне надо вытереть пол десеңиз деле, мне нужно каждый день вытирать полки десеңиз деле боло берет. Бул бир эле жолу жазаган иш, бир эле жолу. Бирок сиз эми жумушка киргенде бир эле жолу жазабайсыз да, күнүгө жазасыз да. Күнүгө барып эле мне нужно вытереть пол, мне нужно вытереть эту полку деп айта берсеңиз боло берет. Вытирать деген күнүгө жазайм деген мааниде айтасыз да. Каждый день вытирать полки, мне нужно вытирать стол десеңиз, кайра бүгүн, эртең, бүрсүгүнү, бир жума бою деген мааниде. А күнүгө келип алып вытереть дей берсеңиз деле түшүнө берет, ал айырмасы деле жок. Эми бир эле биздин адашкан жерлерибизден бирөө мына протирать, протереть деп дагы айтышыбыз мүмкүн. Бул ушул сөздү кошкондо эле биз жакшы билбеген үчүн сөздүн маанисин өзгөртүп коебуз. Протирать деген протирают штаны, отура сидит и протирает штаны деген отура берип, кечке столдо отура берип, шымы жыртылып калды деген мааниде да. Я протерла до дыр деп айтышым мүмкүн. Мисалы, я этот стол протерла до дыр десе, мен ушул столду кечке сүртөө берип, бир сааттан бери сүртөө берип, уже тешип койдум. Столду тешип койбойсуз да эми сүртөө берип. Бирок тешип койдум деп айтабыз го биз деле, ой сүртөө берип муну уже тешип салдым го деп. Ошондой мааниде. А протереть деген болсо, мына вытереть дегенди күнүгө сүртүп атканды айтсак, а мне нужно протереть десеңиз, бул ал туура эмес. Протереть дегени бир нерсени майдалап салуу. Протереть через сито. Мисалы, протереть чеснок десеңиз,
чеснокту майдалап салуу, протереть лук, лукту майдалап салуу дегенди билдирет, майдалоо дегенди. Ошон үчүн дагы бир оңой пайдалануусу мен кандай пайдаланам, мисалы мен могу в деген эле сөздү пайдаланам, адашпайын деп. Мне нужно вытереть полки, мне нужно вытирать каждый день, вытирайте ноги, дайте вытереть деп эле ушуну эле пайдалана берем. Адашып калбайын, бир тамганы айтсаң эле туура эмес, түшүнүп калышпасын булар деп. Ошон үчүн мына оңой жолу в дегенди эле пайдалана бериңиз да, про дегенди сиз аябай орусча сүйлөп калгыча унутуп эле туралы. Смотреть, биздин тилде кароо деген. Видеть болсо көрүү, именно бир предметти көрүп атсаңыз, видеть деп айтасыз. Я вижу стол. Я посмотрел в небо и не увидел ни облачка. Мен асманды карап, бир дагы булут көргөн жокмун. Я посмотрел на полки и не увидел ни одного, мисалы, ни одной консервы. Полканы карап, бир да консерва көргөн жокмун. Я посмотрел в холодильник и не увидел ни одних котлет. Посмотрел в холодильник, не увидел ни одной грязи. Смотреть-то общий болгондо смотрите. Вот я смотрю на вас и вижу, что у вас там красивые глаза. Көрүүдө бир нерсени тактап, ушул деп айтканда вижу дейбиз да. Я вижу, ты видишь, мы видели. А смотрелини общийди айтабыз. Я смотрю в тетрадь и вижу там хороший почерк, вижу там ошибки деген сыяктуу. Поставить менен положить деген сөздүн айырмасы. Поставить тургузуп коюу, поставить, мисалы, стакан тургузуп коебуз да койгондо, чайникти коебуз, шыбыргыны коебуз, калакты коебуз, мисалы, неме чаканы, поставить посуду, бардыгын тургузуп коюу мүмкүн болсо, смело эле поставить деп айта беребиз. Анан дагы бир немеси, кол коюңуз деп бизге деле айтат го, ошону поставить подпись. Булар дагы бир эки сөз бар, азыр эсиме кетип атат. Эмнени тургузуп, тигинен тургузуп коюуга мүмкүн болсо, баарын поставить деп айта берсек боло берет. Положить. Эмнени жаткызып коюуга мүмкүн болсо, положить ручку, положить книгу, положить игрушки. Жаткызып коесуз. Столдун үстүнө жаткызып кое турган болсоңуз, мисалы, положить ручку на стол деп айтылат. Анан ичине салууда, положить соль, тамактын ичине саласыз. Положить в шкаф, шкафтын ичине саласыз да сиз. Болсо поставить в шкаф, шкафтын ичине тургузуп коюу. Положить деген сольго дагы айтылат, ичине салганыңыз үчүн. Положить коюу, переложить эми коесуз, ордун алмаштырасыз, выложить эми коесуз. Эми поставитти билдик. Тургузуп кое турган нерсенин баары болсо эле поставить деп айта беребиз. Ставить на стол. Ставь на стол. Столго кой. Тигинен тургуза турган болсо, ставь чайник на стол. Сизге сразу эле келип, чайникти алып келип столдун үстүнө коесуз. А ложи книгу на стол деген сөз болбойт. Буларда ложи деген эми өтө мындай жакшы маанидеги сөздөргө кирбейт да, мындай бузулган абалдагыла сөздөргө кирет. Бузулган абалды сын сыпаттоодо жаман нерсе. Мындайча айтканда, орус тилинде ложу деген сөз жок. Бул сөздү такыр пайдаланбаш керек. Мунун мааниси башкача болуп калат бул сөздөрдү айтсаңыз. Поставлю дедиңиз, вот ставлю дедиңиз, вот ставлю тебе двойку деп туруп, экини коюп бердиңиз. Вот поставил тебе двойку деп, экини коюп бердиңиз. Анан ложу дегенде, андай сөз жок да. Ложу деген эч кандай сөздү ложу деп айта албайсыз. Положу дейсиз дагы, ошо ложуну кантип өзгөртөм эми десеңиз, ошо ложунун ордуна кладу деген сөздү пайдаланасыз. Баягы биринчи сабактарда айткандай, один деп санайбыз дагы, биринчи келдим дегенде я пришел одинарный, я одинарный деп айта албайсыз дебедикпи? Бул дагы ошондой сөздөрдүн бири. Я ложу деп айта албайсыз. Нам надо ложить деп дагы такыр айта албайсыз. Анын ордуна кладу, класть дегендерди пайдаланасыз. Ушул сөздү пайдаланасыз ошонун ордуна. Положу. Эми коем. Я положил. Мен койгом. Мына азыр коюп атасыз. Роза Ивановна, вот я кладу вашу тетрадь. Вот я кладу ваши ручки.
Марья Ивановна, вот я кладу вашу одежду. Мына азыр ушул моментте дегенде вот я ложу эмес, вот я кладу деп айтасыз. Вот я кладу вам в пакет. Мисал кассада иштесеңиз, бабушканын товарын салып берип атасыз туруп алып, вот я кладу ваши покупки в корзину, ваши покупки в пакет кладу. Болбосо сиз кассир болсоңуз, я не обязана класть ваши покупки в пакет, ваш пакет. Не обязана класть, салышым керек эмес. Болсо вы обязаны класть, салышыңыз керек. Кладу, класть деген сөзүн ушул жерде пайдаланасыз. Ошол моментте, ошол учурда. Кладу, класть, перекласть деген бул кичине неме кыйыныраак болуп калат бизге. Ошон үчүн ошол моментте эле пайдаланыңыз ошол сөздү, кладу, кластьты. А башкасында я положу, я переложу, я положил, я переложил деп пайдалана бериңиз. Өткөн чакта жана учур чакта. А ушул моментте кладу деген сөздү пайдалансаңыз туура айткан болосуз. Бүгүнкү темабыз сизге кызыктуу же пайдалуу болсо класс коюңуз. Эртең на полке, под полкой, около полки жана ушуга окшош сөздөрдү талкуулайбыз. Биздин каналга подписаться болуңуз, класс базаңыз, эртеңки видеону дагы көрүңүз.